Кандайсыңар, кыздар, жигиттер, бүгүн кайрадан дагы экран аркылуу көрүшүп жатканыма дагы абдан кубанып атам. Бүгүн дагы силер менен сонун жашооңордо өтө керектүү, пайдалуу болгон темалардын бири конфликт. Же болбосо туура урушуу, же урушуунун келип чыгуу себептери, кантип урушабыз, кантип урушту күчөтүп албайбыз, урушту кандай кылып туура чечебиз деген темада сөз болмокчу. Конфликт, уруш бул биздин жашообузда өтө көп кездешет. Бирок биз канткенде туура конфликтке барабыз, кантип өзүбүздүн маселебизди чечип алабыз. Ушул жаатта сөз болмокчу. Алгач, достор, мен силерге бир суроо берип кетейин. Конфликттен качуу керекпи же конфликтке баруу керекпи? Ушул эки суроого ойлонуп көргүлө. Үндүн тонун түшүрө берсек, албетте тиги сразу түшүрө албайт. Акырындык менен биз үнүбүздү эч көтөрбөй, тонду бузбай, бир тондо сүйлөшүү үнүнүн эле тонунда кармап тура берсек, ал жүзгө ылайыктуу кыйкырат, жүз деп коет. Анан 80, анан 70, анан 60, анан кайра түшүп, анан 30-40 менен анан биз менен баары бир үнүн азайтып баарлашуу жолуна түшөт. Бул эң биринчи техникасы ушул. Андан кийингиси, сен эмес мен позициясында сезимдерибизди туура айтып урушабыз. Сен дайым ушундайсың, сен эч качан мени түшүнбөйсүң, сен кыжырымды келтирдиң, сен дайыма беттен аласың, ажаансың, сен жоопкерчиликсиз адамсың, сен дегенге болбойт. Айыптоо, күнөөлөө адамды коргонууга, өзүн защита кылууга чакырып,